Бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Асманды жана жерди жараткан, бул дүйнөнүн тарыхын башкарып келе жаткан, ар бир адамга өмүр берген биздин ырайымдуу асмандагы Кудай Ата. Ар бирибизди өзүңүз аяп, Ыйса Машаякты биз үчүн бул дүйнөгө жиберип, бул дүйнөдө кетирген бардык күнөөлөрүбүз, мыйзамсыз иштерибиздин бардыгын Ыйса Машаяктын мойнуна жүктөп, анын төгкөн ыйык кан аркылуу биз үчүн соттолуп, биз үчүн жазаланып, ага ишенимибизди адил адам катары кабыл алып, өз балдарыңыз кылып алгандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Убактылуу бул дүйнөдө жашап жаткан учурда дагы бизди жетимсиретип калтырбастан, өзүңүз жетектеген, өзүңүз иштеген бул жыйындын ичинде бизди жайгаштырып, бизди дайыма тарбиялап, ар дайым кам көрүп келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ар бир аткарылган ишти бардыгыбыз көрүп, жөндөмдүүлүктөр менен сизге кызмат кылышыбыз үчүн өзүңүз чакырдыңыз. Ыйса Теңир келген күнгө чейин биз кемчиликсиз, ар дайым бизди өзүңүз жетектөөңүздү суранабыз. Ар бир мамлекеттерде жайгашкан биздин жыйындар, пасторлор, миссионерлер, ар бир үй бүлөгө, ар бир туугандарга Кудай өзүңүз бардык акыбалдарды билгендиктен кам көрүңүз, жардам бериңиз. Бардык кылынган иштерде бир гана сиз даңкталууңузду каалайбыз. Жыйындар күндөн күнгө бекемделип, өсүшүнө Кудай өзүңүз жардам берип, жетектөөңүздү көрсөтүңүз. Эми биздин жыйын дүйнө жүзүнө көп мамлекеттерге таркап, сөз күбөлөндүрүлүп келе жатат. Бир гана сиздин эркиңиз аткарылып, сиз гана даңкталууңузду каалайбыз. Ал үчүн дайыма биз менен чогуу болуп, биргеликте иштерди аткарышыбыз үчүн жардам бериңиз. Бүгүнкү ушул саатта дагы бардыгыбызды сиздин колуңузга тапшырабыз. Ар бир жүрөктөрдү ачып, ар бир сөз түшүндүрүлүп, орун ала тургандай кылып жардам бериңиз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Амин.
Таңтоору үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү сөз Римдиктерге 8 бөлүмдө чөг ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм 16 аяттан 18 аятка чейин окуйбуз. Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүм 16 аяттан 18 аятка чейин окуйбуз. Ошол рухтун өзү биздин рухубузга Кудайдын балдар экенибизди күбөлөндүрүп жатат. Эгерде балдары болсок, анда мурасчылары да болобуз. Машаях менен бирге даңкталыш үчүн аны менен бирге азап тартып жатсак, анда Кудайдын мурасчыларыбыз, Машаях менен мурасташпыз. 18 чогуу окуйбуз. Анткени келечекте биздин ичибизде ачыла турган даңкка салыштырганда азыркы учурда тартып жаткан азаптар эч нерсе эмес деп ойлойм. Бүгүнкү күнү Кудайдын даңкы жөнүндө сөз үйрөнөлү деп турабыз. Бул дүйнө жүзүндө, бүт ааламда Кудайдан дагы бийик эч нерсе жок. Даңкка ээ болгон биздин Кудай, ыйыкталган Кудай, асма менен жерди жаратуучу Кудай, күнөө деген жок биздин Кудай, ыйык Кудай. Ал Кудай даңкка бөлөнгөн даңктын падышасы. Падыша деген ким? Бардык нерсени башкарып келет, үстөмдүк кылат. Ал эми даңктын падышасы ар бир адамга даңк тартуулай ала турган Кудай. Ошол Кудай өзү даңк экендигин далилдейт. Кудай өзү эле даңк болбостон, өзүнүн бейниси боюнча жаратылган адамга дагы ошол даңкты бергиси келет, бөлүшкүсү келет. Даңкка өзү эле бөлөнүп эле отуруп албастан, кийин бейиште бардыгыбыз ошол Кудайдын даңкына бөлөнүшүбүздү өзү каалайт. Ал даңк биз сөз менен түшүндүрө алгыс, элестетип көргүс, ал даңк негизги көйгөй. Ошол даңкка бардыгыбыз бирдей ээ болбойбуз. Анын тереңдиги, бийиктиги, туурасы, узундугу башка болот дейт. Ошондуктан куткарылгандан кийин биз кандайча Теңир үчүн жашайбыз, ошого жараша, кылган иштерибизге жараша өз даңкыбызга ээ болобуз. Ар бирибизге тиешебизди бере турган Кудай өзү. Ойлонуп көрсөңүздөр, ал дагы ырайым аркылуу берилет. Мисалы үчүн падыша. Падышанын аялы Каныша болот. Экөө үйлөнөт дагы, Каныша мейли буга чейин кедей үй бүлөдө, бул дүйнөдө төрөлгөн болсо дагы, падышанын аялы болгондон кийин эми Канышанын жашоосу менен жашай алат. Ошондой сыяктуу эле биз куткарылганга чейин курт көбөк окшогон адамдардан болчубуз, көрксүз. Ал эми келечекте бейишке барган учурда Кудайдын даңкына ээ боло турган адамдарбыз. Кудайдын даңкына ээ болуп, ошо менен ыракаттана ала турган жашоо. Бул оңой эле чечиле турган көйгөй эмес, бул оңой көз караш менен карашыбыз керек эмес. Стефан Диакон сөз айтып жаткан учуру Элчилердин иштери 7 бөлүмдө айтылат. Атабыз Ибрайым Харанга келген учурда, Месопотамияда жашап турганда, Харанга көчүп кете электе ага даңктуу Кудай келип айтат дейт. Өз жериңен чык, мен көрсөтө турган жерге баргын деп. Ошол учурда ага даңктуу Кудай келип айтат деп айтылат. Месопотамияда жашап турганында Ибрайым өзүнүн атасы буркандарга табыныш үчүн ар кандай буюмдарды жасаган учурунда эле. Бирок андан дагы
даңкка ээ кылыш үчүн Кудай өзүнө Ыбрайымды чакырып алат. Ыбрайым гана эмес, анын үй бүлөсү дагы. Ыбрайымдын жашоосун карап көрө турган болсок, Ыбрайым ар дайым өзүнүн жеринде эмес, туруктуу жашоо эмес, ар дайым чатырда көчүп жашап келген. Демек, Ыбрайым дагы Кудай көрсөткөн жакка умтулуп жашаган. Жакып 2-бөлүм 1-аятта айтылат. Бир туугандарым, даңктуу Теңирибиз Ыйса Машаякка ишенгендер. Даңктуу Теңирибиз Ыйса Машаяк деп айтылат. Ыйса Машаяк ал Кудай өзү. Ал Ыйса Машаяк бизге бардыгыбызга ошол өзү ээ болгон даңкты бергиси келет. Ошол себептер менен бул дүйнөдө жашап жаткан учурда сырткы келбетине гана карап баа бербей келет. Анткени анын бардыгы өтүп кетчү нерселер. Түбөлүк даңк менен салыштырып көргөн учурда бул дүйнөдөгү болгон нерсенин бардыгы эч нерсе эмес. Кудай өзүнүн даңкын көрсөтүш үчүн байыркы келишимде жыйын чатыруу аркылуу көрсөтүп келген эле. Келиңиздер анда чогуу Мисирден чыгуу китеби 40-бөлүмдө чогуу ачалы. Мисирден чыгуу 40-бөлүм 34-35 аяттарды окуйбуз. Мисирден чыгуу 40-бөлүм 34-35. Жыйын чатыры менен курмандык чалынуучу жайдын тегерегин жабуу менен курчап, короонун кире беришине көшөгө илди. Ошентип Муса бардык ишти бүттү. Ошондо жыйын чатырын булут каптап, чогуу окуйбуз, жыйын чатыры Теңирдин даңкына толду. Муса жыйын чатырына кире алган жок, анткени чатырды булут каптап Теңирдин даңкына толуп турган эле. Кудай өзүнүн эркин аткарышы үчүн Израиль элин куткаруу эле тим болбостон, Израиль эли аркылуу бутпарастарды куткарып алышы үчүн өтө эле маанилүү Кудай өзүнүн планын ишке ашырыш үчүн жыйын чатырын тургузган. Жыйын чатыры кийин Сулайман ибадаткананы тургузган учурда дагы Кудайдын даңкы аны менен чогуу болгон эле. 2-Жылнама китеби 7-бөлүмдө ачабыз чогуу. 2-Жылнама 7-бөлүм 1-аяттан 3-аятка чейин. 2-Жылнама 7-бөлүм 459-бет. Сулайман сыйынып бүткөндө асмандан от түшүп, бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен башкы курмандыктарды күйгүзүп кетти. Үйдүн ичи Теңирдин даңкына толду. Ыйык кызмат кылуучулар Теңирдин үйүнө кире албай калышты. Анткени Теңирдин үйү Теңирдин даңкына толуп турган болчу. Чогуу окуйбуз. Израилдин бүт уулдары асмандан от түшкөнүн көрүп, Кудайдын даңкы үйгө толгонун көрүп, жерге секичеге жүз төмөндөп жыгылып таазим этишти. Теңирди ал ырайымдуу, анын ырайымы түбөлүктүү деп даңкташты. Сулайман сыйынып бүткөндө асмандан от түшөт дагы бүтүндөй өртөлүүчү курмандык менен бардык курмандыктарды күйгүзүп кетти. Ошондо Теңирдин даңкы толгон болот. Азыркы учурда ибадатканада бул өткөн Кудайдын даңкы, жыйын чатырындагы даңк биздин жыйында орноп келет. Азыркы жыйын Кудайдын даңкы толгон жер. Ар бир кызмат кылуучулар Теңирдин үйүнө кире албай калышты. Эмне үчүн? Анткени Теңирдин үйү Теңирдин даңкына толуп турган эле. Теңирдин даңкы, Кудайдын даңкы, Ыйса Машаяктын даңкы азыр дагы ушул жыйында толуп турат. Эфестиктерге китебинде жазылат, өзүнүн алдында даңктуу жыйынды тургузду. Ал кимдин даңкы?
Кудайдын даңкы, Ыйса Машаяктын даңкы, Теңирдин даңкы жыйында толуп турду. Ал бейишке чейин улантылчу байланышы бар Кудайдын даңкы. Ошол даңкка ээ болушубуз үчүн бул дүйнөдө жашаган күнөөкөрлөрдү бизди куткарып алды, бизди өзүнө бөлүп алды, чакырып алды. Өз бейнеси боюнча жаратылган адамдардын бардыгы Кудайдын даңкына ээ болсун деп. Бирок күнөөдө төрөлгөн адам баласы Кудайдын даңкын таанып биле албайт. Римдиктерге жазылган кат 3-бөлүм 23-аятта айтылат. Бардык адамдар күнөө кетирип, Кудай ээ кыла турган даңктан айрылып калышкан. Бардык адамдар күнөөкөр болгондуктан ал күнөө Кудайдын даңкына алып келбейт. Ыйса Машаяк аркылуу кун төлөп куткарылууга ээ болгон адам гана Кудай тартуулаган даңкка ээ болот. Кудайдын даңкына катыша ала турган Ыйса Машаяктын аткарган иши аркылуу. Чынында биз айткан куткарылуунун 3 стадиясы: жандын куткарылышы, мүнөздүн өзгөрүлүшү, жашоонун өзгөрүлүшү, андан кийин дененин куткарылышы. Ушул 3 куткарылуунун бардыгы Кудайдын даңкы менен түздөн түз байланыш. Кудайдын даңкы, Кудай бизди куткарып алганынын себеби дагы ошол даңкка ээ кылдырыш үчүн куткарып алган. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аятты дагы ачабыз. Римдиктерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аят. Римдиктерге 2-бөлүм 10-аят: тескерисинче жакшылык кылган ар бир адам алгач жүйүттөр, андан кийин элиндер даңкка, урмат, сыйга жана тынчтыкка бөлөнөт. Жакшылык кылган ар бир адам, жакшылык кылган нерсе бул эмне? Кудайдын астында кылган иштердин бардыгы жакшылык иштер болуп саналат. Эң эле жакшы иш бул ишеним аркылуу куткарылууга ээ болуу. Кабыл жакшы иш кылган жок, ал эми Абыл жакшы иш кылды деп айтылат. Абыл алып келген курмандык ишеними аркылуу алып келген. Кандын төгүлүшү менен анын төккөн каны аркылуу өзүнүн күнөөсүн кечириш үчүн Кудайдын астында чындыкты таанып билген Абыл ишеними менен Кудайга курмандык алып келет дагы, ал курмандыгын жакшылык кылган деп билет. Ал эми Кабыл өзү иштеген аракети менен анын кылган иши жаман иш деп айтылат. Ушул жерде да айтылат, жакшылык кылган ар бир адам Ыйса Машаяк аркылуу бериле турган бизге урмат, сый жана тынчтык. Ошол жакшылык кылган ар бир адам үчүн Кудай тарабынан даңк берилет. Андан сырткары урмат, сый, атак даңктуу, бирок акылсыз адам өлө турган жаныбарларга эле окшош болуп калат. Куткарылбаган адам жаныбарларга эле окшош болот дагы, жыйынтыгында түбөлүк тозокко бара турган адамдар болуп калат. Атак даңктуу, бирок акылсыз боло турган болсо, өлүп кала турган жаныбарларга эле окшош болуп калат. Биз канчалык баалуубуз, канчалык кымбатпыз. Ыйса Машаяк өзүнөн дагы бизди ушунчалык сүйгөндүктөн биз үчүн айкаш-чыгашта өзүнүн канын төгүп, өз жанын берди. Эмне үчүн? Анткени өзү канчалык кымбат баалуу болсо, бизди дагы ошончолук кымбат баалуу кылыш үчүн, Кудайдын даңкындай бизге ошол даңкты бериш үчүн айкаш-чыгашта кадалган биздин Теңир Ыйса Машаяк жакшы ишти аткарып берди. Жакшылык кылган ар бир адам үчүн
Кудай тарабынан даңк берилет. Кудайдын даңкы, Кудайдын урмат сыйы жана тынчтыгы. Анткени Кудай өзү тынчтыктын падышасы болгондуктан. Ошол тынчтыкка бөлүнүшүбүз үчүн биринчиден жүйүттөргө, андан кийин элиндерге. Биринчиден жакшы кабар сөзү жүйүттөргө, андан кийин бутпарастарга берилген. Бутпарастарга жакшы кабар сөзү таркатылган. Бул дагы өтө таң калыштуу. Жакшылык кылган ар бир адам үчүн, куткарылган адам үчүн Кудайдын даңкы, урмат сыйы жана тынчтыгы бар. Кайрадан тирилген Ыйса өзүнүн шакирттеринин астына келип биринчи айткан сөзү силерге тынчтык болсун. Анткени буга чейин коркуп коркунучта отурган анын шакирттери жыл сайын ар бир 7 айдын 10 күнүндө күнөөлөрү кечирилиш үчүн курмандык алып келишкен эле. Эми аларга силерге тынчтык болсун деп Кудай кайрылып айтат. Кудайды даңктай турган иш. Биз куткарылган күндө гана Кудайды даңктай алабыз. Куткарылган күндө гана менин куткарылуум Кудай үчүн даңк болот. Куткарылууга ээ болгон биз куткарыла элек адамдар үчүн жакшы кабарды таркатканда, алар куткарылган учурда ал дагы Кудайга даңк катары берилет. Ыйса Машаях айтат, эгер силер көп жемиш берсеңер, көп жемиш деп адамдардын куткарылуусу жөнүндө айтылат. Анда атам даңкталат, менин шакирттерим болосуңар. Даңк. Мындан сырткары, биз куткарылуудан кийинки жашообузда, мен бейишке барам, болду, жетиштүү деп ыраазы болуп эле жашай бербестен, Кудай убада кылгандыктан кандай болгон күндө дагы мен бейишке барам. Эми өзүм каалашымча жашай берсем болот. Эми өзүм каалагандай тынч жашай берсем болот деген ал туура эмес. Мен деле куткарылууга ээ болгондо башында бул нерсени билчү эмесмин. Куткарылгандан кийин эмне кыларымды да билбей, бул нерсени аткарсам, бул ишти кылсам, бир өзгөрүү болуп кетеби деген ойлор бар эле. Анан ыйык жазууну изилдеп көргөндөн кийин, биз куткарылгандан кийин Теңир бизге тапшырган ишти денебиз менен аткарганда гана Кудайдын даңкына ээ болобуз деген нерсени түшүндүм. Жакып китеби 2 бөлүмдү да чогуу ачабыз. Жакып китеби 2 бөлүм 20 аяттан 22 аятка чейин окуйбуз. Жакып 2 бөлүм 20-дан 22 аятка чейин. Акылсыз адам ишсиз ишеним өлүк экенин билгин келеби? Өз уулу Ыскакты курмандыкка чалмакчы болгон атабыз Ыбрайым иши менен акталган жок беле? 22-ни чогуу окуйбуз. Көрдүңбү, анын ишеними иштерими менен коштолгон. Ишеним иштер аркылуу жеткилеңдикке жетти. Чынында бул иш чыныгы нерсе, ал эми иштер анын көлөкөсү болуп саналат. Силер Ыйса Теңир менен жолуккан учурда ишенимдердин иштерин көргүңөр келеби? Бир нерсе болот, ал нерсени сөз түрдө көлөкөсү болот. Ишеним бар, бирок анын иштери жок боло турган болсо, анда ал ишеним өлүк болуп калат. Менин ишенимим бар, мен ишенем деп айтат адам, бирок бул жерде айтылгандай, ишенимди иштерди көрсөтөйүн, силер болсо ишенимдерди көрсөткүлө. Анткени ишеним иштер аркылуу жеткилеңдикке жеткирет. Бул дагы өтө маанилүү. Анткени ишсиз ишеним бул өлүк
ишеним менен барабар. Куткарылгандан кийин биз куткарылуу учурунда ишенимибиз аркылуу куткарылдык. Эми кийинки ишеним бул иштер менен сөзсүз түрдө коштолушу керек. Ишеними иштер менен коштолушу керек. Ишеним туура деп аткарган иштерибиз ошол нерселердин бардыгын далилдеп бериши керек. Анткени Ыйса Машаяк айтат, ар бир адамга жасаган иштерине жараша сыйлыгы берилет деп. Ал эмне деген нерсени билдирет? Мен ишеним боюнча эмне иш аткарам, ошого жараша даңкты же болбосо сыйлыкты ала алам. Руханий жашоо менен жашайм дейт дагы, адам ооз менен ооба деп коет. Бул жерде Ыбрайым жөнүндө айтылат. Ыбрайымга Кудай эмне деп айтат? Өзүңдүн жакшы көргөн жалгыз уулуң Ыскакты Мория жерине бар дагы бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка чал. Кудай Ыбрайымдын ишенимин көргүсү келген эле. Ыбрайым эми ишенимин иш жүзүндө көрсөтүшү керек эле. Ыбрайым оюн өзгөртүп, жок мен баламды курмандыкка чала албайм деп койсо деле болот эле го. Бирок аягына чейин барат. Бүтүндөй өртөлүүчү курмандык жерге алып келет, отунду коет, анын үстүнө өзүнүн баласы Ыскакты байлап коет. Мына мен өзүмдүн жалгыз уулум Ыскакты Кудай сен үчүн курмандыкка алып келген күндө дагы сен тирүү калтырарыңа ишенем деген ишеними менен баласын курмандыкка алып келген эле. Ошол учурда Ыбрайым, Ыбрайым деп Кудай чакырат. Эми сенин Кудайдан коркооруңду, мен үчүн жалгыз уулуңду да аябаганыңды мен билдим дейт. Ошол иш аркылуу Кудайды даңктай алды. Ишенимиз кандай болсо ошого жараша сөзсүз түрдө ишти көрсөтүшүбүз керекпиз. Биз сөз, сыйынуу, жакшы кабар айтуу, баарлашуу деп айтабыз. Ошонун бардыгы иш жүзүндө аткарылышы керек. 1-Корунтуктар 6-бөлүмдө жазабыз. Ачабыз. 1-Корунтуктар 6-бөлүм. 1-Корунтуктар 6-бөлүм 19-аяттан 20-аятка чейин чогуу окуйбуз. Бардыгыбыз чогуу окуйбуз. Жемне, денеңер силердин ичиңерде жашаган ыйык рухтун ибадатканасы экендигин, ал рухту Кудайдан алганыңарды жана өзүңөргө таандык эмес экениңерди билбейсиңерби? Силер кымбат баада сатып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды деңени менен да, рухуңар менен да даңктагыла, анткени анын баары Теңирдики. Куткарылгандан кийинки руханий жашообуз Кудайды даңктоо. Сөзсүз түрдө аны денеңер менен. Биз биринчиден эмнени билишибиз керекпиз? Бул дене мага таандык нерсе эмес, анткени кымбат баада сатып алынган. Ыйса Машаяктын биз кулу болуп саналабыз. Кул деген өзүнүн ою менен эмес, кожоюндун айткан сөзүнө тил алчаак болуп, анын чыгарган чечимине жараша жашай ала турган кул сыяктуудай. Биз өзүбүзгө таандык эмеспиз, анткени кымбат баада сатып алынгандыктан Ыйса Машаяктын кулу катары жашашыбыз керекпиз. Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен да даңктагыла. Демек, жашоонун куткарылышы аткарылат. Жаныбыз куткарылган биз эми ушул денебиз менен руханий жашоодо 4 негизги нерсени аткарганда гана жашообуздун куткарылышы аткарылат дагы, сөзсүз түрдө Кудай даңкталат. Биз канчалык Кудай үчүн жашай турган болсок, ошонун бардыгы бизге даңк менен кайтарылып берилет. Мисалы үчүн, бул дүйнөдө таалыкпастан 1 ай бою жумушта иштеген болсок,
1 айдан кийин ошол кылган ишине жараша эмгек акысын бербей койгон учурлар дагы болот, бирок Кудайда эч качан андай болбойт. Канчалык Кудай үчүн иш аткарган болсок, ошонун бардыгы бирөөсү дагы калтырылбастан Кудай өзүнүн даңкы менен 2 эсе, 3 эсе, көп эсе кылып бизге кайтарып берет. Ыйса Машаяктын экинчи жолку келишинде биздин денебиз дагы рухий денеге өзгөрүлөт. Биздин бул алсыз денебиз даңктуу денеге өзгөрүлөт. Периштелерден дагы бийик тура турган бизди өзгөртөт. Ал биздин денебиздин куткарылышы деп айтылат. Ыйса Машаяк келгенде ошол нерсенин бардыгы аткарылат. Биз эмне үчүн Кудайга ишенебиз? Анткени биз аткарган иштерибизге жараша Кудай кичинекей эле бир даңкты берип койбостон, кичинекей иш кылсак да анын бардыгы чоң даңк менен коштолот. Анткени Кудай ошого ошол даңкты бизге бере ала турган күчү да бар, бийлиги дагы бар. Биз Кудайга ишенип, Ыйсага ишенип, 100% ошол сөзгө ишенгенде гана, тил алчак болгондо гана анын бардыгы иш жүзүндө аткарылат, даңкты берет. Кудайга жаккандыгы үчүн биз жакшы кабар айтабыз. Кудайга жаккандыгы үчүн биз сыйынабыз. Кудайга жаккан иш болгондуктан биз жыйын үчүн, бир туугандар үчүн, дүйнө жүзүндөгү жыйындар үчүн ондуктарды алып келебиз, курмандык алып келебиз. Ошол иштердин бардыгы азап менен байланыш болушу мүмкүн. Бирок канчалык азап башыбызга түшкөн болсо, ошончолук даңкка бөлөнөсүңөр деген Кудайдын сөзүн эстешибиз керекпиз. Дөөт падыша айткандай, менин куткарылуум жана менин даңкым Кудайга таандык. Бирок ошол нерсени мага берди дейт Дөөт падыша. Ошол нерсени кабыл алып жашаган адам, андан кийин эч бир ою жок эле жашай берген адамдын ортосундагы айырмачылык бар. Кудай берген ушундай улуу куткарылууну кантип барк албай коебуз? Ушундай улуу даңк Кудай бизге берүүсүн каалаган 2 ырайым, бул биринчиси куткарылуу, экинчиси даңк. Ыйык жазуудагы жазылган сөздөрдүн бардыгы 2 нерсени Кудай берүүсүн каалайт. Биринчиси куткарылуу, экинчиси даңк. Куткарылуу жана даңк деген Кудай тарабынан берилген анын убадасы. Ыйса Машаяктын айкашыгачка кадалган өлүмү аркылуу бизге берилген куткарылуу. Андан кийин даңк. Буну сен өзүң иштеп табышың керек. Ыйсанын шакирттери экөө бири-бири менен айтышат дагы, Ыйса падышачылыкка барганда мени оң жагыма, тигини сол жагына коюп кой дейт. Ыйса аларга айтат, жок, мен аны чечпейм. Аны ар бир өзүңөр иштериңерге жараша кылышыңар керек. Биз кандайча жашоо менен жашайбыз? Ошонун бардыгы кандай даңкка ээ болобуз, ошол нерсе менен байланышы бар. Кудай бизге берген 2 ырайым, бул биринчиси куткарылуу, экинчиси даңк. Бул аятты жакшы билсеңиздер керек, ошондой болсо дагы чогуу ачалы. 2 Тиметей 2 бөлүм 10 аят. Тиметейге жазылган 2 кат 2 бөлүм 10 аят. Чогуу окуйбуз. Ошондуктан мен тандалгандар үчүн, алар да Машаяк Ыйса аркылуу куткарылышсын деп бардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот. Ыйса Машаяк аркылуу куткарылууга ээ болушубуз үчүн бардыгына чыдап жатам. Бул куткарылуу түбөлүк даңк менен коштолот. Кудай Ыйса Машаяк менен өлгөн болсок, аны менен чогуу тирилебиз. Сууга чөмүлдүрүлүү дегендин мааниси ошондо. Ыйса Машаяк
Анын өлүмү менин сууга чөмүлгөнүм, суудан чыкканым, Ыйса Машаяктын тирилүүсү аркылуу мен дагы жаңы өмүргө ээ болдум. Эми менин эски адамым өлдү дагы жаңы адам катары мен төрөлдүм. Эми Машаяк Ыйса менен чогуу болушубуз үчүн куткарылган учурда, сууга чөмүлдүрүлгөн учурда ошону биз түшүндүк. Эми даңктын падышасы Ыйса менин ичимде. Азыр ыйык рух менин ичимде падышам катары, кожоюнум катары, теңирим катары мени жетектеп келет. 1 Тессалоникалыктар 5-бөлүм 10-аятта сергек болсок да, уктасак да, аны менен жашашыбыз үчүн ал ушундай кылып жатат. Кудай бизди куткарып алып эле болду, жетиштүү деп таштап койгон жок. Кудай мени менен чогуу жашагысы келет. Эки адам үйлөнгөндөн кийин үйлөндүк болду, экөөбүз эки бөлөк жашайлы деп бөлүнүп кетмек беле? Жок, экөө чогуу жашайлы деп үйлөндү го. Ошондой сыяктуу эле Кудай мени менен чогуу болгусу келет. Анан биз Кудайды четке түртүп коебуз, башка бир нерсе менен достошобуз. Ал учурда Кудай кайгырат, ыйык рухту капа кылбагыла. Бул дүйнө менен дос болгонубуз Кудайга кас болгонубузду билишибиз керекпиз. Биринчиден, Кудайды сүйгөнгө караганда адам өзүнүн денесин сүйөт. Дененин каалоосун аткарып жашайт. Анан кийин дене менен ыйык рух дайыма күрөшүшөт. Бирок биз ыйык рухту сөз менен күчтөндүрө турган болсок, анда дененин каалоосун аткарбайбыз. Ачкөздүк нерсе да жок болот. 3 түрлүү адамдар бар. Алардын биринчиси жекшемби күнү эртең менен таң атпай ушунчалык чын дили менен чуркап келген адамдар бар. Экинчиси адат боюнча жекшемби келип калган турбайбы, барыш керек турбайбы деп келген адамдар. Үчүнчү түрлүү адамдар телефон чалганда гана, машина менен аларды жүктөп келгенде гана жыйынга келген адамдар бар. Демек, ал адамдар денеге жеңилип калган адамдар. Кээ бир адамдарды үйүнөн барып ээрчитип келейин десең да келбеген адамдар. Демек, толугу менен дененин каалоосу аларды башкарып алган адамдар. Менин руханий жашоомдун өсүшү эмнени билдирет? Ошол денеңер менен Кудайды даңктагыла. Биздин денебиз эмне менен байланыш, ошол өтө маанилүү. Бул жерде карасаңыздар, Машаяк Ыйса менен тирилген болсок, аны менен чогуу падышачылык дагы кылабыз. Кайсыл убакка чейин? Асман падышачылыкка барган күнгө чейин. Түбөлүккө Аян китебинде дагы жазылат го. Бирок адамдар ушул нерсени жакшы билбегендиги үчүн куткарылууну барк албай коюшат. Оңой нерсе деп элестетишет. Бирок куткарылуу даңк ушунчалык маанилүү экенин билген адам анда ал көбүрөөк аракет кылган болот. Даңк деген нерсе куткарылууну бекер Кудай бизге берет. Ал эми даңкты бекер бизге бербейт. Ыйса көптөгөн даңкка ээ болгон эле. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аятты да чогуу ачабыз. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 10-аят чогуу окуйбуз. Баары ал үчүн жана ал аркылуу жаратылган. Көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал алардын куткарылуусунун башчысын азап чегүүлөр аркылуу жеткилен кылышы керек эле.
көптөгөн балдарын даңкка жетелеген ал. Ыйса Машаяктын аткарган иши аркылуу биз даңкка ээ боло турган адамдар болдук. Анын башынан өткөргөн бардык азап, кайгы аркылуу бизди даңкка жетелеш үчүн, жеткилең кылыш үчүн эми ар бирибизге бериле турган даңкка ээ болушубуз үчүн биз дагы башыбызга кандай мүшкүл түшпөсүн, азап, кайгы болбосун, анын бардыгын жеңип чыгышыбыз керекпиз. 2-Коронтуктар 4-бөлүм 17-аятта башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңк эбегейсиз көп жаратат. Куткарылгандан кийин 100 жыл руханий жашоо менен жашаган адам жок. Мындан ары канча жыл жашайбыз билбейбиз. 50 жыл жашайбызбы, 60 жыл жашайбызбы, 30 жыл жашайбызбы? Мисалы үчүн Ыйса Машаяктын жанында кадалган кылмышкер куткарылууга ээ болор менен эч нерсе аткара албастан бейишке кеткен адам. Ал кылмышкер куткарылууга ээ болду, бирок анын даңкы жок болот. Айкаш-чыгашта кадалган ошол кылмышкер эч нерсе кыла алган жокту. Андан сырткары Машаяктын иши үчүн куткарылган адамдар сөзсүз түрдө анын даңкы үчүн иш аткарышы керек деген мисал катары көрсөтүлгөн. Кандай болгон күндө да 20 жыл, 30 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 60 жыл болобу, башыбыздан кайгылар өтсө дагы бат эле өтүп кетет. Өтө эле бат убакыт өтөт. Анча оор деле эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. Азыркы башыбыздан өтүп жаткан азап, кайгылардын бардыгы келечекте даңк менен коштолот. Биздин пастор айтат го, бүгүн бир кумурска апарып берсең, эртең сага бир уй берет деп. Бул менен салыштырууга мүмкүн эмес нерсе. Ошондойбу? Мисалы үчүн биз кичине азап, кайгыны башыбыздан өткөрүп элестетсеңиздер, түбөлүккө даңкка ээ болуп жашасак. Мисалы үчүн бир адам 10 жыл бою пенсиясын банкка тапшырат дагы, анан 50 жыл бою ошо пенсияга ээ болуп жашайт. Анда өзү тапшырган акчадан дагы канча эсе көп акча алып жашап жатат го. Ошондой сыяктуу эле түбөлүк падышачылыкта ээ боло турган даңк буга салыштырууга мүмкүн эмес. 1 Петр китеби 4-бөлүм 13-аят. 13-аяттан 16-аятка чейин. 1 Петр 4-бөлүм 13-төн 16-га чейин. Тескерисинче Машаяк тарткан азапка ортоктош болуп жаткандыгыңар үчүн кубангыла. Анткени анын даңкы көрүнгөндө кубанычка жана шаттыкка бөлүнөсүңөр. Эгерде Машаяктын ысымы үчүн кордолуп жатсаңар, анда бактылуусуңар. Анткени даңк руху, Кудайдын руху силерде. Алар аркылуу ага акарат келтирилет. Ал эми силер аркылуу ал даңкталат. Бирок силердин араңарда эч ким киши өлтүрүп, же уурулук кылып, же жаман иштерди кылып, же бирөөнүн ишине кийлигишип азап тартпасын. Эгерде Машаякчы болгону үчүн азап тартып жатса, анда уялбасын. Тескерисинче ушул наамы үчүн Кудайды даңктасын. Машаякчы катары азап тарткан болсо, ал сөзсүз түрдө Кудайдын астында даңкка ээ болгон болот. Анда Машаякчы күн сайын эле азапка эле бөлөнүп жашайбы? Жок, андай эмес. Биздин денедеги азаптар убактылуу гана, ал эми даңк түбөлүк бейиште боло турган нерсе.
руханий жашоодо Кудайдын убадасы бар. Сулайман падыша Кудайга келгенде, Кудай эмнени берүүмдү каалайсың дегенде, байлыкты, бийликти эмес, мага акылмандыкты бер деп суранат. Алга Кудай ушунчалык сүйүнөт дагы, сен сурабаган байлыкты дагы, даңкты дагы сага берем деп берет. Израиль элинин падышаларынын бири Иосафат падышасы. Ага дагы Кудай байлык жана даңк берилген, толгон. Же болбосо Хизкия падышасында дагы байлык жана даңк берилген. Жусупту карап көрөлү, Даниэлди карап көрөлү. Чындыгында алардын жашоосунда биз деле Кудай үчүн канчалык аракет кылып жашай турган болсок, Кудай дагы бизге ошончо толтуруп берет. Канчалык Кудай үчүн ондук курмандык алып келе турган болсок, анын баардыгын Кудай бир нече эсе кылып кайтарып берерин биз жакшы билебиз. Биз өзүбүздүн убактыбызды Кудай үчүн канчалык арнаган болсок, Кудай ошончолук бизге керектелүүчү убакытты берет. Жөндөмдүүлүгүбүздү, өзүбүздүн талантыбызды Кудай үчүн арнаган болсок, Кудай дагы бизге ошонун баардыгын кайтарып берет. Андан дагы көбүн Кудай бизге кайтарып берет. Ондуктарды алып келбеген адамга айтып көрүңүзчү. Курмандык алып келсең, Кудай сага 2 эселеп, 3 эселеп кайтарып берет деп. Жыйындын ичинде көптөгөн бир туугандарга Кудай жөндөмдүүлүктөрдү берет, таланттарды берет. Ошол нерсени Кудайга арнашыбыз үчүн. Талант же болбосо жөндөмдүүлүк деген эмне? Ошол жөндөмдүүлүктү жыйын үчүн колдонсом, жүрөгүмдө шаттык, кубаныч толот. Ошондо ал чыныгы жөндөмдүүлүк. Мисалы үчүн жолдо бара жатсак, жыйындын полунда кагаз жатат. Сүйлөнгөн, акарат келтирген адам эмне деп айтат? Кир адамдар, ушул жака да кагаз тыштайбы деп сүйлөнөт. Ал адамдын көзүнө көрүнүп калганы дагы ага берилген жөндөмдүүлүк. Демек, ал адам кагазды алып таштандыга таштап коюш керек. Ошол таштандыны алып көрсөңүз, сизге дагы кубаныч. Тиги адамга шылтап, тиги алсын, бул алсын дебестен, ашканада тамак даярдаган биздин бир тууган эжелерибиз, апаларыбыз, аларга берилген жөндөмдүүлүк болгондуктан кубанычка бөлөнүп тамак жасашат. Кичинекей балдарды окуткан биздин мугалимдер, эгерде ошол кызматтын баардыгын өзүн зордоп, кыйнап аткарым болсо, ал чыныгы жөндөмдүүлүк эмес. Ошол ар бир балага өзүнүн мээримин төгүп, аракетин жумшап, кызмат кылып жаткан болсо, ал чыныгы жөндөмдүүлүк. Биздин даңктоо группасы таң атпай келип, репетиция кылып даярданып жаткандыгы, анын баардыгы Кудай тарабынан берилген жөндөмдүүлүк, талант. Кудай ошол нерсени баардыгыбыздан талап кылат, каалайт. Ошондуктан жыйында мен эч нерсе кылган жокмун десек, анда биз жыйында кожоюн эмеспиз, биз жөн гана келип кетчү конокпуз. Үйдүн ичинде бир суу төгүлүп калса, аны конок тазалайбы же кожоюн тазалайбы? Албетте кожоюн тазалайт. Бутубуз буттун ролун, колубуз колдун ролун, башыбыз баштын ролун баардыгын биргеликте чогуу аткарган учурда гана Кудай бизге жөндөмдүүлүктү, талантты көбөйгөндөн көбөйтүп берет. Андан кийин даңкка, сыйлык менен бизге кайтарып берет. Ушунчалык керемет го бул нерсени ойлоп көрсөңүздөр. Бул дүйнөдө дагы бизге кайтарып берет. Анан асман падышачылыкка барганда, ооба сен туура кылдың, менин ишенимдүү кулум деп бизге дагы
өзүнүн сыйлыгын тартуулайт. Даниэль пайгамбарды карап көрөлү, бул дүйнөдө дагы эмнелер берилген. Даниэль китеби 1-бөлүм 17-аят. Даниэль 1-бөлүм 17-аят. Кудай ал 4 өспүрүмгө ар кандай китептерди жана акылмандыкты түшүнө билүү үчүн билим жана акыл берди. Даниэлге болсо андан тышкары ар кандай көрүнүштөрдү жана түштөрдү түшүнө билүү жөндөмдүүлүгүн берди. 20-чыны чогуу окуйбуз. Падыша акылмандык талап кылынган нерселер боюнча алардан эмнени сурабасын, алар терең акылмандык көрсөтүштү. Төрт өспүрүм Кудайга гана таянып жашаган 4 өспүрүм үчүн Кудай аларга башка окумуштуулардан дагы бийик турган билим жана акылды берди. 17-аятты карасаңыздар, бардык акылмандыкты түшүнө биле ала турган билим жана акыл берилген. Ал учурда дагы ар түрлүү билимдер бар эле. Адамдарды түшүнүп биле ала турган акылмандыкты, билим жана акыл берди. Бул дүйнөдө дагы Ыйса Теңир бизге бере турган нерселери болот. Акылмандуулукту да берет. Биздин студенттерди карап көрө турган болсок, университетте окушат, андан кийин жыйынга келип кызмат кылышат, бардык чогулуштарга катышат, андан кийин жакшы кабарды айтышат. Анан убактысы жоктой көрүнөт, бирок Кудай аларга керектелүүчү билимди да, акылмандыкты да, анан стипендияны дагы көп алышат. Анткени Кудай өзү ошол баталарды берет. Албетте студенттер өздөрү эч нерсе аракет кылбай эле, анан Кудайга тапшырдым деп эле жата бере турган болсо, анда ал жалкоолук болуп калат. Бир мисал келтире кетели, бул дүйнөдө болуп өткөн окуя. Бир диакон Кудайга күн сайын кайрылып сыйынат экен. Кудай, мен лотереяны утуп алайын, мага жардам берчи деп күн сайын сыйынат. Анан лотерея утуп алсам, Кудай сен үчүн кызмат кылайын деп күн сайын үзгүлтүксүз калтырбастан. Анан Кудай ушунчалык жадагандыктан бир күнү ага жооп кайтарат экен. Биринчи лотереяны сатып алып, анан менден суранчы деп. Лотерея сатып алган күндө деле Кудай ага уруксат бербейт. Бирок өзүбүз тараптан эч нерсени кылбай туруп, Кудайдан эле суранып отура турган болсок, Кудай бербейт. Биринчиден өзүбүздүн аракетибизди көрсөтүп, анан ошого кошумча Кудай дагы кошуп берет. Бул жерде карасаңыздар, 4 өспүрүмгө ар кандай китептерди, акылмандыкты түшүнүш үчүн билим жана акыл берет. Даниэлге башкача бир жөндөмдүүлүктү берет. Бул 4 өспүрүм жөн эле отуруп алган жок да. Алар өз алдынча окушту, изилденишти. Бул даңк Кудайга арналышы керек. Жыйындын ичинде адам өзүн көрсөтүп, өзүн жогорулатып, өзүн даңктаган болсо, ал туура эмес болот. Забур китебин чогуу ачалы, 28 Забур. 28 Забур 1-2 аяттар. 28 Забур 1-2 аяттар. Кудайдын уулдары Теңирди даңазалагыла, аны даңктагыла, ага урмат көрсөткүлө. Чогуу окуйбуз. Теңирдин атын даңктагыла, Теңирге анын даңкынын улуулугу үчүн таазим кылгыла. Аны даңазалагыла, аны даңктагыла.
Кудайды гана даңкташыбыз керекпиз. Бирок адам өзүн даңктагысы келет, өзүн бийик көтөргүсү келет. Өзүн бийик көтөргүсү келет. Анан Забур китебинде айтылат, даңкыңды бизге эмес, Кудай өзүңдүн ысымың үчүн жиберди. Кудайдын даңкына каршы болгон нерсени Кудай эч качан жактырбайт. Муса жана Аарун адамдар суу жок деп акарат келтирген учурда Кудайга кайрылып сурашат. Кудай айтат, бул асканы чап, ошондо сага суу берилет деп. Муса жана Аарун элдин алдына келгенде, мына биз силер үчүн суу беришибиз керекпи деп өзүн ысымын чыгаргысы келип, көтөргүсү келген эле. Ошондо эки жолу асканы чаап жиберет, өзү аткарып аткандай. Ошол себептер менен Канаан жергесине кире алган эмес Муса. Канаан жерди алыстан гана карап турган жерде өлгөн болот. Кудайдын даңкын жыйындын ичинде Машаяктын даңкын биз өзүбүзгө каратып алышыбыз мүмкүн, андай болбошу керек. Филистимдиктер менен согушкан Израиль эли жеңишке жетишкенде Кудайды даңктагандын ордуна өздөрүн жогору көтөрүшөт. Израиль эли өзүн көтөрүшөт. Анан Шабул падышасы көрө албастыктан Дөт падышанын артынан канча жыл кубалап жүрөт, аны өлтүрөм деп. Жыйынтыгында ал Шабул дагы өлтүрүлөт. Биз жыйында болобу, каякта болбойлу, кандай иш кылбайлы, өзүбүздү жогору көтөрүш үчүн, өзүбүздүн ысымыбызды чыгарыш үчүн эмес, Кудайды даңкташ үчүн. Кудайга эң эле жакпаган нерсе анын ырайымын, даңкын тартып алгандыгы. Андай боло турган болсо, Кудайды даңкташыбыз үчүн биз эмне иш кылышыбыз керекпиз? Кудай аткар деген нерсени аткарышыбыз керекпиз. Кудай аткарба деген нерседен баш тартышыбыз керекпиз. Ыйса Машаяктын жашоосун карап көрөлү. Жакан жазган жакшы кабар 17-бөлүм 4-аят. Жакан жазган жакшы кабар 17-бөлүм 4-аят. Чоң окуйбуз. Мага тапшырган ишиңди аткарып, мен сени жер үстүндө даңктадым. Мага тапшырган ишиңди аткардым. Кудай аткар деп аткарган ишти аткаруу менен сени жер үстүндө даңктадым. Демек биз кайсыл учурда, кайсыл ишти аткаруу менен Кудайды даңктай алабыз? 1-Корунтуктар 10-бөлүмдү да чогуу ачабыз. 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31-аяттан баштап 31-ден 33-кө чейин окуйбуз. 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31-ден 33-кө чейин. Чогуу окуйбуз. Ошентип ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Жүйүткө да, элиңге да, Кудайдын жыйынына да азгырык болбогула. Мен да өз пайдамды эмес, көптөрдүн пайдасын көздөп, куткарылып калышы үчүн аларга баардык жагынан жагууга аракеттенип жатам. Бул жерде ичсеңер да, жесеңер да, эмне кылсаңар да, баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла.
Биз 24 саат бою жашаган жашообузда Кудайды даңкташ үчүн иштерди аткарышыбыз керекпиз. Ага өзүбүздү даярдашыбыз керекпиз. Ошол учурда гана Кудай даңкка ээ болот. Жыйындын ичинде да сөзсүз түрдө бир кызмат кылышыбыз керекпиз. Менде эч кандай кызмат жок. Мен иш кылгым келет, бирок мага кызмат беришпейт десеңиздер, анда домашний группадагы кызматчыларга кайрылыңыздар, же болбосо пасторлорго, насаатчыларга барыңыздар, айтыңыздар. Мен дагы Кудай үчүн кызмат кылгым келет. Жыйындын ичинде кандай иш болбосун, мен дагы аткаргым келет дегенде, алар сиздерден сурашат: эмне иш аткара аласыз, кандай иш менен, кандай ишке жөндөмдүүлүгүңүз бар дегенде, биз өзүбүздүгүн айтып, андан кийин кичине болсо дагы жыйын ичинде кызмат кылганыбыз өтө жакшы. Анткени ал биздин ишенимибизди бекем сактап калууга жардамын тийгизет. Жаш балдарды окутуш үчүн мугалим болушубуз мүмкүн. Ошол кичинекей балдарды окутуу менен өзүбүздүн ишенимибизди бекемдеп алышыбыз дагы маанилүү. Кандай кызмат кылбайлы, ошол кызмат аркылуу өзүбүздүн жаныбызды бекемдейбиз, ишенимибизди дагы толук кандуу Кудайга жага турган ишеним менен, Кудайды даңктай турган ишенимге айландырып алабыз. Байыркы келишимде айтылып келген иштерден дагы жогору даңкка биз ээ боло турган болобуз. 2 Корунтуктар 3-бөлүм. 7-аяттан баштап окуйбуз. Мусанын жүзүнөн өчө турган нур чачырап тургандыктан Израиль уулдары анын жүзүн карай алышкан эмес. Ташка чегилип жазылган өлүм алып келүүчү мыйзам тамгасынын кызматы ушундай даңктуу болсо, рухтун кызматы андан бетер даңктуу. Адамды айыптоо кызматы даңктуу болсо, адамды актоо кызматы андан бетер даңктуу. Азыр даңкталып жаткан кызмат менен салыштырганда, мурун даңкталган кызмат даңктуу болбой калат. Анткени өтүп кетчү кызмат даңктуу болгон болсо, азыркы кызмат андан бетер даңктуу. Бул жерде карасаңыздар, 9-аятта кайрадан окуйбуз. Бардык тараптан кызмат берилген. Кызмат. Кээ бир адамдар айтат, менде убакыт жок деп, бирок кызмат кыла тургандай кылып, Кудай өзү убакыт берет. Куткарылууну да Кудай бизге берди. Анан даңкталышыбыз үчүн дагы, даңк бериш үчүн дагы Кудай өзү убакытты дагы берет, жөндөмдүүлүктү да берет, мүмкүнчүлүктү да берет. Бир суткадагы 24 саатты ичсек да, жесек да, эмне кылсак да, баардыгын Кудайды даңкташ үчүн жашоого айландырып алышыбыз керекпиз. Биз сиздер менен жакшы билгендей, куткарылууга ээ болгон учурда Кудайдын даңкы үчүн болгон эле. Эми жакшы кабар сөзүн айтканда дагы Кудай ал аркылуу даңкталат. 2 Тессалоникалыктарга жазылган кат 2-бөлүм 14-аят. 2 Тессалоникалыктарга жазылган кат 2-бөлүм 14-аят. 2 Тессалоникалыктар 2-бөлүм 14-аят. Чогуу окуйлубу? Алар силерди биз тараткан жакшы кабар аркылуу куткарылып, Теңирибиз Ыйса Машаяктын даңкына жетишиңер үчүн чакырып алды. Жакшы кабар аркылуу бизди чакырып алды. Теңирибиз Ыйса Машаяктын даңкына жетишиңер үчүн чакырып алды. Кудайдын даңкына ээ болушубуз үчүн, Кудайды даңкташыбыз үчүн чакырып алды. 1 Петир 2-бөлүм 12-аятта айтылат:
бутпарастардын арасында да силер таза жашагыла. Жакшы иштериңерди көрүп, Кудай өздөрүнө келген күнү аны даңкташсын. Эң эле жакшы иш бул жакшы кабарды таркатуу деп айтып кеткенбиз. Андан сырткары Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгонубуз, ооба деп жооп бергенибиз да Кудайды даңктаган менен барабар болот. Чогуу ачалы 2 Корунттуктар 1-бөлүм. 2 Корунттуктар 1-бөлүм 20-аят. 2 Корунттуктар 1-бөлүм 20-аятты чогуу окуйбуз. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба. Ошол себепти Кудай даңкталыш үчүн Машаяк аркылуу Кудайга омин дейбиз. Кудайдын бардык убадалары Машаяк аркылуу ооба болсун. Өзгөчө жыйындын ичинде сиздерге бир кызмат тапшырылган болсо, кызмат тапшырылган учурда сиздерди ошол кызматты аткара аласыз деп тапшырылгандыктан ооба деп жооп беришибиз керекпиз. Бул сөз боюнча. Ооба. Ошентип аткарып көрөлү. Кудай мүмкүнчүлүк бергендигиң үчүн рахмат. Ошол сөзгө тил алчаактык менен Кудай даңкталыш үчүн омин дейбиз. Баарлашуу аркылуу дагы Кудайды даңктай алабыз. Баарлашуу деген сөз куткарылган бир туугандар бир ойдо, бир тилекте Кудай үчүн кызмат кылган нерсеси дагы баарлашуу деп айтылат. Римдиктерге жазылган кат. Бүгүн китепти көп ачып атабыз окшойт. Римдиктер 15-бөлүм 6-аят, 6-7 аяттар. Римдиктерге жазылган кат 15-бөлүм 6-7 аяттар. Чыдамдуулук жана кайраттуулук берүүчү Кудай өзү Иса Машаяктын үйрөтүүсү боюнча силерге өз ара бир ой берсин. Кудай даңкталышы үчүн Машаяк силерди кабыл алгандай, силер да бири-бириңерди кабыл алгыла. Баарлашууда болгон бир туугандар бирөөнү кабыл алып, бирөөнү четтетип бөлүп койгон ал туура эмес. Кандай адам болбосун, баардыгыңар бири-бириңерди кабыл алгыла. Аны менен Кудайды даңкташыңар үчүн. 2 Корунттуктар 8-бөлүмдө айтылат Титке жөнүндө сөз. Тит кызматчы, Павылдын кызматташы эле. Силерге даярдалган менин кызматташым деп айтылат. Ал эми биздин чогуу эле ачалчы. 2 Корунттуктар 8-бөлүмдө чогуу ачабыз. 2 Корунттуктар 8-бөлүм 23-аят. Бизге да тиешелүү болгондуктан чогуу ачалы. 2 Корунттуктар 8-бөлүм 23-аятты чогуу окуйбуз. Тит жөнүндө айтсам, ал менин жолдошум, силердин араңарда кызмат кылган кызматташым. Берки бир туугандар болсо, жыйындар тарабынан жиберилген өкүлдөр, алар Машаяктын даңкы. Жаныңызда отурган бир тууганды чымчып айтыңызчы, сиз Машаяктын даңкысыз деп. Ооба, туура кылдыңыздар. Сиздер Машаяктын даңкысыңар. Силер биздин кубанычыбыз, биздин даңкыбыз. Биздин даңкыбыз. Бири-бирибиз үчүн даңк жана кубаныч тартуулай турган адамдарбыз. Сыйынуубуз аркылуу биздин Кудай даңктала тургандыгын билесиздер да. Ыйык жазуудан да карай кетели анда. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм.
Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм. Жакан жазган жакшы кабар 14-бөлүм 13-аят. Атасы уулу аркылуу даңкталышы үчүн атамдан менин ысымым урматына эмнени сурасаңар да, мен аны аткарам. Ыйса Машаяктын ысымы менен биз сыйынабыз. Ошондо ал аткарам дейт. Атамдан менин ысымым урматына эмне сурасаңар да, мен аны аткарам. Атасы уулу аркылуу даңкталыш үчүн Кудайдын күчү дагы толук бизге тартууланышы үчүн биз сыйынабыз. Сыйынган учурда дагы Кудай даңкталат. Ыйык жазуу дагы бизге эмне деп айтат? Силердин кылган кызматыңар, алып келген ондуктарыңар, курмандыктарыңар аркылуу Кудай даңкталат. 2-Корунтуктар 9-бөлүм 13-аятта айтылат: өзүңөрдүн аткарган кызматыңар жана алып келген ондуктарыңар аркылуу. Ичсеңер да, жесеңер да, эмне иш кылсаңар дагы, баардык ишти Кудай даңкталсын. Кудай даңктала турган болсо, ошол даңк менен бөлүшүү үчүн бизге дагы арнайт. 2-Тессалоникалыктар 1-бөлүм 12-аятта айтылат: Ыйсанын ысымы силердин ичиңерде даңкталышы үчүн сыйынам дейт. Ыйса Машаяк келген учурда баардык мактоолор, баардык даңктоолорду бизге арнайт. Азыр бул дүйнөдө жашап жаткан учурда да бизге керектелүүчү даңкты, сыйлыгын берет, бирок чыныгы даңкты асман падышачылыкка келген учурда берет. Ошондойбу? Ыйса Машаяк экинчи жолу келген учурда ар бир адамга кылган иштерине жараша сыйлыгын берем деп айтат. Ыйса өзү айткан. Аян китеби 22-бөлүмдө дагы айтылат. Андан өзүнүн шакирттерин үйрөтүп отуруп, Матай 16-бөлүмдө дагы айтып кеткен. Чөп ачалы Матай 16-бөлүм 27-аят. Матай 16-бөлүм 27-аят. Чоң окуйлубу? Адам уулу периштелер менен бирге өз атасынын даңкы менен келет. Ошондо ар кимге ишине жараша тиешелүүсүн берет. Чынында Кудай бул дүйнөдө эч нерсени кайтарып бербеген болсо, Ыйса Машаяк келген учурда сөзсүз түрдө ар бир адамга тиешелүүсүн берет. Ар бир адамдын сыйлыгын берет. Бул дүйнөнүн сыйлыгына, дүйнөнүн даңкына ээ болбосок дагы, Кудай келгенде Кудайдын даңкына ээ болгон адамдардан бололу. Ал даңк ар бир адамга жасаган иштерине жараша берет. Ар бир адамдын ала турган даңкы башка болот. Жылдыздын жарыгы башка, айдын даңкы башка болгон сыяктуудай эле ар бир адамга бериле турган даңкы башка болот. Жылдыз. Биз дагы ошол жылдыздардай болуп, түбөлүккө асманда жаркырап, Даниэль китебин чогуу ачалы, акыркы сөз Даниэль китеби 12-бөлүм 3-аят. Даниэль китеби 12-бөлүм 3-аятты чогуу ачабыз.
12 bölüm 3 аят чоң окуйбуз. Акылдуулар асман чырактарындай жаркырашат. Көп адамдарды чындыкка бургандар кылымдан кылымга, түбөлүккө жылдыздай жаркырашат. Бул убада дагы бардыгыбызга аткарыла турган убада. Бүгүн Кудай даңкка бөлөнгөн, Кудай өзү даңк экендиги жөнүндө айтып кеттик. Бирок даңкка ээ болбогон мени куткарылуу иши аркылуу, куткарылгандан кийин менин жашоомдо өзүнүн даңкын тартуулап, Ыйса Машаяк экинчи жолу келген учурда Кудайдын даңкына ээ боло тургандай кылып, ар бир ишибизге жараша даңкты бере турган убадасын биз билип ишенишибиз керекпиз. Ошондо гана Кудайга бардык даңктоолорду арнаганда Кудай сөзсүз түрдө анын баардыгын бизге кайтарып берет. Ошондойбу? Чогуу сыйынабыз. Кудай Ата, бардыгына ыраазыбыз. Бардык даңкка толгон биздин Кудай, ошол даңкты бизге берем деген сиздин убадаңыз. Ошол улуу даңкты түбөлүккө жылдыздарга окшоп жаркырай тургандай кылып бизге берген мүмкүнчүлүктөрдү биз туура кабыл алып жашай тургандай кылып бардык мүмкүнчүлүктөрдү бизге бериңиз. Жакынкы боло турган кышкы конференция, даярдалып жаткан бардык даярдыктар, кызмат кылып жаткан бардык кызматчыларга бул жылды аягына чейин жакшы жыйынтыктап, жаңы жылды кышкы конференция менен чогуу тосуп алышыбыз үчүн өзүңүз жардам бериңиз. Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.